Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирдеги маалымат жыйынды баштайбыз. Бүгүн Нарын шаарынын мэри Молдокадыров Нурбек Асранкулович маалымат берет. Ал эми биздин түз эфирдеги маалымат жыйынды КТРК Ала Тоо 24, ЛТР 5 канал, Пирамида, Ош ТВ каналдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Нарын медиа борборунун YouTube каналынан, Facebook'та баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Эгер суроолоруңуздар болсо, экранда көрүнүп турган 0706 53 43 56 WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе Нарын шаарындагы азыркы абал тууралуу маалымат берүү үчүн сөз Нурбек Асранкуловичте. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына өзүңүздөр билгендей, биздин дагы ушу Нарын шаары боюнча облустук телевидениеден, жалпы республикалык телевидение боюнча маалымат алып атасыздар. Азыркы учурда сиздерге Нарын шаары боюнча тажик вирус боюнча маалымат берип койсом, азыркы учурда бизде изолятордо жаткандардын саны 57 адам, ооруканадагы ошол түзүлгөн обсерваторияда саны жаткан адамдардын саны 23 адам. Атайын мэрия тарабынан, МЧС тарабынан уюштурулган обсервацияларда 16 адам жатышат. Ал эмесе ошол жаткан, изоляцияда жаткан адамдардын контакт адамдардын саны 279. Булар болсо үй карантинде жатышат. Кыскача да маалымат берип койсок, ошол биз Нарын шаардык мэриясы жалпы облустук штаб ошо медиктер менен жанагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен 3 багыт боюнча иштеп жатабыз. Биздер билгендей, ошол Нарын шаарында акыркы учурда ошол жашоочулардын арасында эмес, ошол биздин ошол тажик вируска каршы иштеп жаткан кызматтардын арасында ошол тажик вируска илдетке кабылгандардын саны көбөйүп кетти, кескин. Бул жерден өзүнчө айтып кетчү нерсе, медиктердин арасында дагы ушул ооруп жаткан адамдардын да саны көбөйдү. Ошол эле коомдук коопсуз жайларды сактоо боюнча да кызматкерлер, кайтарып жүргөн милициялар кызматкерлеринин арасында дагы ушул илдетке кабылгандар көбөйүп кетти. Анан ошол эле бизде азыркы айта турган маалымат, ошо медиктердин азыркы учурда бизде ошо 15 адам ооруп, азыркы учурда ошол изоляцияда жатышат. Алардын тилекке каршы үй бүлөлөр менен да ушул контакт болгону байланыштуу ушу илдетке кабылган мүчөлөрү бар. Алардын саны 8, ошо медиктердин именно ички органдарынын башкармалыгынын кызматкерлеринин, милициялардын кызматкерлери 15 адам ошол изоляцияда дарыланып жатат. Алардын дагы илдетке кабылгандардын үй бүлө мүчөлөрү дагы 10 киши. Аны эми акыркы ошол бизде ошол өтө өкүнүчтүү болгон нерсе, ошо биздеги төрөт үйүндө дагы акыркы учурда мына 2-3 күндө ошол медиктердин дагы жалпы ошол жаткан биздин жанагы төрөт үйүндө жаткан айымдардын дагы арасында ушундай илдетке кабылгандар катталып, азыркы учурда жалпысынан ушул роддомдо 13 адам ошол илдетке кабылды. Анын ичинен ошол жаткандары ошол роддомдо чыга элек, төрөт үйдөн чыга электердин саны 8 адам болгон. Ушуга чейин ошол илдетке кабылып, бирок ошол үйлөрүнө, жайларына чыгып кеткендердин саны 5 адам болгон. Нарын шаарында оорунун жайылып кетишинин себебине тиешелүү изилдөөлөр жүргүзүлдүбү? Ооба, бул азыркы учурда ошол биздин Нарын шаарында дагы облус штаб тарабынан дагы азыр атайын саламаттык сактоо министринин орун басары келип, жана департаменттин башчысы келип, ошо азыркы учурда ошо изилдөөлөрдү да так жүргүзүп атат. Ага чейин дагы эпидемиологдор келип изилдөө жүргүзгөн. Биринчи маселе ошо милиция органдарынан чыгып кеткен маселе боюнча, ооруп чыккан боюнча изилдөө жүргүзүлдү. Жерден жанакы өзүнүн тиешелүү заключенияларын чыгарышты. Азыркы учурда ошол сунуштардын негизинде иштер алып барылууда. Медиктерден дагы чыгуу боюнча дагы ошол бизден ошо ат баштан келген биздин мед айымдын дагы ошол нулевой пациент деп дагы аныкталып жатат. Ошол боюнча атайын изилдөө жүргүзүлүп, тиешелүү органдар менен, тиешелүү биздин адамдар менен азыр изилдөө жүргүзүп, жыйынтык чыгарат деген маселе коюлуп атат. Коронавирус илдетин мындан ары жайылтпоо чектөө багытында кандай аракеттер көрүлүүдө? Эми бизде азыркы учурда өзгөчө кырдаал режимде Нарын шаары боюнча атайын
Мобиль топтор түзүлгөн. Азыркы учурда биз Нарын шаардык мэриясынын мобиль топтору 5 аймакта эл менен иштеп, жанакындай ар бир көчө кыдырып, ар бир жанагы биздин контакт болгон үй бүлөлүк карантинде отурган адамдарга үйдөн чыкпоо боюнча, жанагы эрежелерге сактоо боюнча түшүндүрүү жүргүзүлүп атат. Ошол эле кезде шаарыбыздагы тургундарына колдон келишинче баягы коронавирус жөнүндө маалымат берип, биздеги шаардагы ошол кескин оорунун көбөйүп атканын да эскертип, ошол деңгээлде түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатабыз. Ошол эле кезде бизде дагы жанакындай медицинский жаңы азыркы биздин штаб чечими менен азыркы ошол очаговый зоналардан шаарда жанакы контакт болгон биздин ооруп калган адамдардын 42 очаговый зона такталган. Ошолордо азыркы учурда медициналык бригадалар барып, ошол жанагындай адамдардын температурасы ченеп, ошол жердеги баягы карантиндик шарттарын сактоо боюнча эрежелерин түшүндүрүштөр жүргүзүп атат. Тартип маселеси кандай жүргүзүлүп атат? Эл көп катталган жерлерде, маселен Борбордук базарда, банктарда эмне иштер алынып барылууда? Борбордук базарда азыркы учурда биз чектөө киргизгенбиз. Саат 2ге чейин Борбордук базарда иш жүргүзүлөт. Ал жерде жана биздин этап боюнча атайын жана уруксат берилген дүкөндөр, соода түйүндөр иштеп жатат. Аларда биздин санэпидемстанция менен жалпы биздин мобиль топтор дагы өзүбүз дагы ошол жеринен предписаниялар берилген. Ошол эле кезде предписания негизинде текшерүү жүргүзүлүп, жанагындай санэпидемстанциянын талаптарына жооп бергендей болуп, шарттарын текшерип атабыз. Кээ бир соода түйүндөргө сактоо боюнча, эрежелерди сактоо боюнча штрафтар, айыппулдар салынды. Ошол эле кезде биздин жанакындай парикмахерский, жанакы машина оңдоочу жайлар, дөңгөлөк жасачу жайлар, соода түйүндөр, ошонун баарын болгонун бүт баарын көзөмөлдөп жүргүзүп атат. Ошол эле кезде жанакы айтылгандай талаптарды катуу коюп жатабыз. Шаар ичинде дезинфекция иштери кандай жүрүүдө? Коомдук жайларда, базарларда, жогоруда айтып кеттиңиз, шаар ичинде 42 очок катталды деп. Ал жактарда дагы дезинфекция иштери жүргүзүлүп атабы? Ооба, биз ички өзгөчө кырдаал башкармаларынын жардамы менен жанагы дезинфекциялап турган жерлердин баарын биздин ошол өзгөчө кырдаал башкармаларынын унаалары менен жана биздин дагы муниципалдык унаалар менен чогуу дезинфекция иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол эле кезде ошо өзгөчө кырдаал башкармаларынын кызматкерлери дагы ошол жеринен анакындай тиешелүү кийимдер менен, тиешелүү жанакы аспаптар менен кол жеринен ар бир көчөнү, ар бир үйдү жанакы контакт болгон адамдардын көчөлөрүнүн болгон жерлерин дезинфекция иштери жүргүзүп, ошол эле кезде шаарда жалпы дезинфекция иштери жүрүп жатат. Канча жер дезинфекцияланды бүгүнкү күндө шаарда? Азыркы учурда болгон биздин шаарыбыздагы өзүнчө маршрут түзүлгөн, ар бир көчөгө дезинфекция кылып атабыз. Ар бир жанакы көп кабаттуу үйлөрдү дагы дезинфекция кылып атабыз. Ошол эле кезде бизге дагы шаар тургундары да өзлөрү дагы жанагы колдон келишинче өзлөрүнүн анакы подъезддерин, көп кабаттуу үйлөрдүн подъезддерин жана көчөлөрдүн өзлөрүнүн үйлөрүн дагы анакындай дезинфекция иштерин жүргүзүп атат. Анда эмесе жарандардан келип түшкөн суроолорго кезекте берсек, учурда медиктерге кандай шарттар түзүлүп жатат? Аларга атайын автоунаалар каралганбы? Учурда кээ бир медиктер такси күтүп турган учурлар болууда дейт. Туура суроо. Азыркы учурда медиктерге саламаттык сактоо министрлигинин дагы болгон анакы средства индивидуальной защита, болгон анакы респираторлор, болгон анакы өзлөрүнө тиешелүү аспаптар, жанагы кийимдердин баары чечилген. Ошол эле кезде жергиликтүү бийлик дагы, биз Нарын шаар мэриясы дагы, биз дагы ошол колдон келишинче көмөк көрсөтүп, азыркы учурда мисалы 22 биздин медиктин, жанакы биздин мобиль топтордун мүчөлөрүнө жанагындай үйүнө барып, үйүндөгү туугандарына коркунуч алып келбеш үчүн азыр атайын биздин шаардагы Ала Тоо гостиницасына, 22 орундуу гостиницага биз ошол эс алуу жайын түзүп берип, ошол эле кезде ысык тамак менен камсыз кылып атабыз. Ошол эле кезде жанагы мобиль топторго тиешелүү автоунаалар чечип берип, ошолордун майларын камсыз кылып берип, колдон келишинче тез ыкчам иштегенге шарт түзүп бердик. Азыр шаар ичинде канча блокпост бар жана аякта канча кызматкер иш алып барышууда? Алардын тамак ашы толук камсыздалганбы? Блокпосттор боюнча айта кетсек, шаарыбызда 4 блокпост уюштурулган буга чейин. Азыркы учурда дагы ошол блокпостторду
жандандырып, могу биздин кескин көбөйгөнүнө байланыштуу биз азыркы учурда сапаттуу иштерди алып барып атабыз. Ошол эле кезде биздин Нарын районуна дагы ушу 2 постту жардам катары ушул өзлөрү кошумча алышты. Биз 2 постту Нарын шаар мэриясы менен жалпылап ушу Нарын району, Нарын шаары ушу 4 постту камсыздап атабыз. Эң негизги көңүл бура турган биз ошо Бишкекке Бишкектен келген адамдардын каттамы көбөйгөнүнө байланыштуу биз ушул Бишкек Нарын Торгат жолунда жайгашкан 2 постко көңүл буруп, ошолор ыкчам иштесин камсыздап атабыз. Бул Ат башы багытындагы постубуз жана ошо Бишкек багытындагы посттор. Нарын троллейбус депосунда иштеген кызматкерлердин апрель-май айларынын айлыктары төлөнөбү? Бул боюнча азыркы учурда бизде ушу 2 мекемеде жанагы хозурашат болгон мекемелерде маселе болуп жатат. Биринчиден ушул биздин таза суу Нарын суу ишканасы, ошол эле кезде ошол жанакы биздин троллейбус депосу. Бул боюнча биз азыр жанакы субсидиялар боюнча тез арада берүү боюнча азыр депутаттар менен, жергиликтүү кеңеш депутаттары менен чечип атабыз. Ошол субсидиялардын негизинде айлыктарды чечебиз деген үмүтүбүз бар. Шаар ичиндеги ички жолдор качан оңолот? Оңдоо иштери быйылкы жылдын планына киргенби? Планга кирген. Азыркы учурда биз ошол шаарыбыздагы жанакы ямач ремонттор боюнча азыр тендерлер өткөрүлүп, тиешелүү чаралар көрүп жакында ямач ремонт баштайбыз. Ошол эле кезде шаарыбыздагы 2 километр 200 метр республикалык бюджеттен жана каражат чечилген. Азыркы учурда долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Ошол эле кезде айта кетчү нерсе ошол Шерали көчөсүндө жазалат, анан Колумбаев көчөсү, анан Исаков көчөсү 3 көчөнү быйылка ошол 2 километр 200 метр кирген. Ошол эле кезде биз дагы колдон келиши дагы өкмөттөн мүмкүнчүлүккө жараша дагы жолдорду сурап атабыз. Шаардагы мекеме имараттардын сырты качан жаңыланып оңолот? Бул боюнча бизге быйылкыга дагы ошо биздин Нарын шаарынын планына кирген, иш чараларынын планына. Бул биздин карантинге, тилекке каршы карантинге байланыштуу чектер коюлганда бул азыркы жумуштар планда пока турат. Бирок биз ушул өзгөчө аба кырдаал режим алынгандан кийин, жанакындай уруксат берилгенден кийин бул боюнча ар бир мекеме, ар бир жанакындай менчик түрүнө карабастан имараттардын баары ошол боюнча иш алып барылат. Нарын шаарындагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө гуманитардык жардамдар улантылып жатабы? Биз гуманитардык жардам боюнча жакшы иштер жүргүзүлдү. Кудай буйрса мына өкмөт тарабынан биринчи транш менен Нарын шаардык мэрияга 1 миллион сом берилген. Андан кийин экинчи транш менен ушу 1 миллион 615 миң 200 сом келип, ошолорго биз адамдарга тизме менен атайын социалдык коргоо министрлиги тарабынан 1227 номери берилген. Ошолор катталган муктаж болгон адамдарга биз толук кандуу жардам көрсөттүк. Бул баягы продуктовый наборлор, анан 25 килограммдык ундар берилген. Булар биздин тиги токтомдун негизинде 800 сомдон ашпаган атайын продуктовый наборлор берилген. Ошол эле кезде биздин Нарын шаардык жергиликтүү бюджеттен дагы 100 кишиге дагы ошол эле биздин жанакындай Бишкек шаарындагы же Нарын шаарындагы ишкерлердин жардамы болду, демөөрчүлөрдүн жардамы болду. Ошол эле кезде биздин жогорку кеңеш депутаттарынын тарабынан дагы гуманитардык жардам көрсөтүлүп, ошолор толук кан таратылды. Ошолор жардамдын арты менен Кудай буйрса бизде шаарыбызда ушул жанакындай үйүндө отурган, карантинде отурган өзгөчө жардамга муктаж болгон адамдардын муктаждыгын чечип, азыркы учурда мындай айтканда бул боюнча өтө чоң маселе жок. Карантинге алынган бардык кызматкерлердин айлыктары төлөнөбү? Ооба, буга чейин өкмөт өзүнүн маалыматын берген. Кудай буйрса мына Нарын шаарындагы болгон мамлекеттик, муниципалдык кызматтагылардын жана ошол эле биздеги пенсионерлер, пособие алгандар болгон өзлөрүнүн каражаттарын алып жатышат. Бул жерден эми мамлекетке иштебеген, өзүнүн жеке ишкер болгон же болбосо жанакындай өзлөрү күнүмдүк турмуш менен иштеп жаткан адамдарга кичине башында кыйын болду. Бирок ошол биз ошол адамдарга кайрылуусунун негизинде биз гуманитардык жардам берсек, ушул убакытка чейин аракет кылып, азыркы учурда өкмөттүн этаптары менен биз дагы ошол уруксат берилди. Азыркы учурда мындай айтканда өзгөчө өтө муктаж болгон адамдардын да тизмеси келип атат, бирок мурдагыдай көп эмес. Азыркы учурда аларды дагы чечип атабыз. Банктар менен сүйлөшүүлөр болуп жатабы, кредит төгө албай жатабыз дейт. Биз да ошо банктар менен дайыма мониторинг жүргүзөбүз. Бул боюнча көпчүлүк адамдарыбыз ошол өкмөттүн тарабынан берилген
жана рекомендациясынын негизинде банктардын баары бүт колдон келишинче жанакы кредит боюнча индивидуально ар бирине иштеп жардам беришти. Мисалы айта кетсек, ошол жанакы 3 айдан баштап 6 айга чейин негизги төлөмдөрдүн баарын жылдырылды. Ошол эле кезде пайыздардын төлөмдөрүн калтырылган. Бирок өтө муктаж болуп чече албаган адамдар дагы ошол өзлөрүнүн жеке кайрылуусунун негизинде банктар ыңгайлуу шарт түзүп берип, колдон келишинче бүт чечип берип атат. Тилекке каршы кээ бир адамдарыбыз бар. Ошол адамдар жанакы биздин жанакы маалыматка убагында чара көрбөй, арыз менен кайрылбай, ошо төлөмдөр келгенде, убага келгенде ошондо маселе көтөрүп атты. Биз ушинтип мамлекет жардам бербей атат деп. Бирок ошолорду баягы төлөмдөр убагына келгенде баласан просрочка болгонуна карабастан биздин банктар мындай айтканда биздин жарандарыбыздын маселесин чечип атат жеринен. Нарын шаарында балдарды колдоо жылына карата кандай иш-аракеттер жүргүзүлүүдө? 1-июнда балдарга арналган оюн зооктору болобу? Эми жерде азыркы учурда биздин өзгөчө кырдаалдын режиминин талабынын негизинде азыркы учурда массовый бүт болобу мероприятияларын бар токтоткон, чектөө коюлган. Биз азыркы штабтын күн сайын ошо штабтын чечимине негизи жыйынтыгынын негизинде биз жанакындай иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Мен ойлойм, ушу чукулдаганда ушу биздин шаарыбыздагы акыбал ошо өзгөчө кырдаал режимине кандай шарттар болот, ошого караша биз иш-чара өткөрөбүз. Бирок азыркы учурда мына биздин дагы президентибиздин жарыялаган санариптештирүү аркалыгында азыркы учурда бул мектептерибиз баары жалпы мекемелер дагы ошол онлайн режимде иштеп, колдон келишинче аракет кылып атат. Ошол эле кезде мына айтылгандай акыркы коңгуроо дагы мына мамлекет тарабынан онлайн режимде болот деп чечим кабыл алды. Ошонун негизинде элем ар бир иш-чараны биз ошо онлайн режимде дагы жана санариптештирүү алкагында иштеге мүмкүнчүлүктөр бар. Дарыканаларда илдеттен коргонуучу бет каптар, медициналык каражаттар жетиштүүбү? Жетиштүү. Бул боюнча биз дайыма мониторинг жүргүзөбүз. Кудай буйрса, биздин аптекаларда азыркы жанакы медикаменттердин толук кандуу жетиштүү. Ошол эле кезде бет каптар боюнча дагы башындагыдай маселе жок азыркы учурда. Азыркы учурда 10 сомдон үйдө баягы маска, бет каптардын сапатына жараша кенен жетиштүү. Ошол эле кезде кээ бир аптекаларда биз да мониторинг жүргүзүү боюнча жүргүзгөндө ошол биздин 10 сомдук бет каптар дагы 15 сомдон 20 сом сатылып аткандар фактылар бар. Алар боюнча биздин антимонополия жана финполиция тарабынан ушул тиешелүү текшерүүлөр өткөрүлүп, мониторинг жүргүзүлүп, чаралар көрүлүүдө. Аба ырайына байланыштуу айрым имараттардан суу агып, кээ бир үйлөрдө суу каптаган учурлар болуп жатат. Аларга карата кандай иш-аракеттер көрүлүүдө? Туура, бүгүн эле ошол саат эртең менен 6-дан баштап азыркыга чейин саат 10-дорго 11-ге чейин жаан жаады. Кескин кээ бир жерлерде ошол суу көтөрүлүп, биз шаарыбыздагы өзүм ошо МЧС кызматкерлери менен 3 жерге биз өзүбүз барып мониторинг жүргүздүк. Аларды жеринен ошол биздин тиешелүү мекемелер менен чечтик. Бирок мындай аябай кескин түрдө ошол оор зыян алып келген фактылар катталган жок. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу сизге эркин микрофон узаталы. Кошумча маалыматыңыз бар болсо айта кетсеңиз болот. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, мына өзүңүздөр көрүп жүрат, угуп атасыздар. Биз дагы дайыма ушу медицина тарабынан берилген маалыматтарды тез арада сиздерге жеткизип атабыз. Өзүңүздөр байкаганда Нарын шаарында өзгөчө акыркы убактарда ошол медицина кызматкерлери арасында, милиция органдарынын арасында кескин түрүндө ошолордун жакын туугандарынын арасында коронавируска илдетке кабылгандардын саны көбөйүп кетти. Биз колдон келишинче медицина кызматкерлери менен ошо органдар менен чогуу ошол контакттагы адамдардын баарын, кругтардын баарын тактап, ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Ошо биздин карантиндеги адамдарга дагы өтүнүч суранат элек. Биз да ошол сиздер менен тыгыз иштеп, дайыма ошол жанакы сиздер эшикке чыгып режимди бузбаганга талаптар коюп атабыз. Ошолорду сактап бергениңиздерди өтүнөбүз, суранабыз. Жана биздин дагы эскерткен нерсе, ошол режимдерге бузган фактылары аныкталса, биз жанакы тиешелүү биздин кодекстердин негизинде штрафтар салынганын дагы жолу эскертким келет. Ошол эле кезде биздин ушул акыбалга мына өзгөчө абал режими алынгандан баштап биздин шаарыбыздагы биздин адамдар, жашоочуларыбыз ушу кескин түрдө эшикке көчөгө чыкканда катталууда. Ал үчүн биз дагы ушу мына Бишкек шаарынан атайын 11 адамдан түзүлгөн ГАИ кызматкерлеринин бригадасы келген.
азыркы учурда ошол себепсиз, негизсиз, мыйзамсыз жана эрежелер бузган автоунааларды, таксилерди тартипке чакыруу боюнча иштер жүргүзүп атат. Аны да биз сиздерди туура түшүнүүңүздөрдү суранабыз. Ошол эле кезде биздин могу оорунун кескин көбөйүп кетишине дагы бир жолу биздин шаардын тургундарын эскертет элек. Үйдөн колдон келишинче изоляцияда болуп, колдон келишинче эчке чыкпай, сак болуңуздарга өтүнөбүз, суранабыз, талап кылабыз. Себеби өзүңүздөр дагы айткандай, дагы эле айтчу нерсе, биздин ушул шаарыбызда оорунун кескин көбөйүүнүн дагы жолу факты катары айткым келет. Ошол эле кезде бизде социалдык тармактарда бул оору жок, бул оору бул долбоор экен деген дагы ар кандай мындай айтканда сын пикирлер, туура эмес маалыматтар жарыяланып атат. Аларга ишенбеңиздер. Мына биз өзүбүз мына мэрия тарабынан медиктер дагы, милиция кызматкерлери ошол ооруну көрүп, чалдыккандан көрүп, кыйналып аткандан көрүп, ошолорду биз мына сиздерге түшүндүрүштөн жүргүзүп, туура кабыл алгаңыздар дагы өтүнүп жатабыз. Айта кетчү нерсе, тилекке каршы мына Нарын областында дагы ушул коронавирустан каза болгондор дагы аныкталып, катталып жатат. Ошондуктан дагы бир жолу бул ооруга, бул илдетке өзгөчө көңүл буруп, үйлөрүңүздөр менен чоң жоопкерчиликтүү мындай чечимдер кабыл алып, ушу үйдөн чыкпай, режим сактап, изоляция убагында жанакындай дезинфекцияларын иштер жүргүзүп, жанакы тазалоо иштерин жүргүзүп, колдон келишинче жана бет каптарды кийип, иммунитет көтөрүп, үйдө болуңуздарды суранабыз. Дагы бир жолу ушул сиздер менен биримдикте, ынтымакта, бирибизди түшүнүп, бирибизди сыйлап жана жоопкерчилик мамиле кылып, ушул илдетти чогуу кутулабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Бүгүн биздин студиябызда Нарын шаарынын мэри Молдокадыров Нурбек Асранкулович маалымат берди. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.